Ассаламу алейкум, Кыргызстан телеканалынын Дори шоу программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто тамашоочу актер Вайнер Эмиль Эсеналиев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз биздин студияга. Мынакей бүгүн биринчи берүүбүз. Сиз биздин шоубузду кезип атасыз, мындайча айтканда. Биринчи экен да. Биринчи. Любой жерде биринчи болгон жок. Эркек киши негизи ачып берген жакшы дейт го. Ушундай ырым-жырымдарга ишенесизби? Негизи ишенбейм, бирок принциптарда болот да. Өзүңүздүн ишиңиз кандай жүрөт? Шар жүрөбү? Шар жүрөт. Мен билесиң го, барды бар, жокту жок дейбиз. Ооба, биздики да анда буйруса шар болот деп ойлойм. Эми өзүң алып барчу болотсуң. Эмиль мырза, кандайсыз? Коңшу колоң, бала бакыр аманбы үйдөгүлөр? Жакшы, рахмат. Үйдөгүлөр жакшы, кошуна колоңдор. Бүгүн көрбөй калдым, эртерээк чыгып, бирок жакшы жүрүшөт. Иштер болуп атат. Жаңылыктар көп. Мынакей ошол себептен сизди дагы студияга чакырып отурабыз. Мынакей акыркы учурда Союзбектин ролун жаратып жүрөсүз. Бул жаатта дагы жаңы тасма тартылган экен. Ошол Майраш менен Союзбектин тасмасы тууралуу айтып бербейсизби? Союзбек деген образды мурун биз биринчи образды ойноп келип туруп анан кино жаратчыбыз. Биз болсо мунусунда кинону жайында тартып, былтыр 2019 жылы апрель, май сценарий менен иштегенбиз. Анан июнда бир ай даярданып, июль, август съемканы бүтүрүп, ошондон бери постпродакшндап, монтаждап, ар жак бер жагын тууралап, анан аларды жазып аткан учурда параллельно вайндарды чыгарып, Союзбек менен Майраш жөнүндө. Анан ошентип отуруп бүгүнкү күнгө келип калдык. Анан кинонун аты баштан Супер кудалар болчу. Башкы каарман мен жана Болот Тентимишев агабыз, жана ошондой эле Гүлмира Турсунбаева, Айсалкын Кыйыкбаева, Жаныш Майыр, Мээрим Атантаева, Алина Дүйшеева, Эрмек Талайбеков, театрдан чоң көптөгөн актерлор бар. Жалаң кыйындар анан мен деген. Ошо. Буюрса 6 февралдан баштап көрөбүз. Ооба. Жакшы экен. Негизи тасманын ичине кире турган болсок, эмнелер камтылды? Биз эң биринчи орунда ушу социалдык кичине көйгөй эл арасында айтылып жүргөн бир теманы алдык. Тойлордогу окуяларды. Тойлордогу окуялар эми бул азырынча бүтпөчү тема деп ойлойм. Анан эң биринчи бизде мурун бир турмушка чыгып, анан ажырашып, анан экинчи жолу турмушка чыгып аткан кыз жөнүндө теманы алдык. Себеп дегенде ар бир эле кыздын укугу бар деп ойлойм. Балким мурунку күйөөсү начар чыккандыр, балким ичкендир, балким сабагандыр, ар кандайлар болот да. Анан экинчи ирет ошо менин балама турмушка чыгып аткан болот. Анан ошол темадан анан окуя уланат да. Ушундай бир чоңураак кичине проблема алдык. Эми өзүңүз жашсыз. Анан ошондой улгайган кишинин образын жаратуу кыйынчылык жараткан жокпу? Чынында мен өзүм мурун эле тамашалап жүрчүмүн, дос балдарга тийишип эле, "Эй, балам, берип койчу азыр күчүгүм" деп эле тамашалап калчумун, анан каткырып калышчу. Сен ушу караганда жаман бир куураткан чал болосуң депчи. Анан негизи мага кыйын болгону бул болду. Грим менен мурут чаптап, гримдеп, жазап, анан постоянно монтип жүрүш керек болду да. Мояң тырышып кетет. Постоянно монтип ойнош керек. Анан параллельно эле кайра ошо Союзбектин кызын өзүм ойнодум. Союзбектин кызын образын өзүм жараттым кайра эле. Туура сизге окшош, Союзбек окшош. Кайра гримди чечип, кайра кыз кылып, парик кийип, кайра боеп, ошол жактардан негизи кыйыныраак болду да. Бул жакта кыздын ролун ойногонум, бул мен атасынды ойноп атам да. Демек кызынды ойноп атам. Бул жерде мен элдерге өзүмдүн канчалык деңгээлде ойной алат экенимди көргөзүп, анан кийин эл таразалаш керек да. Мындай мен ролдон отказ бербейм деп ойлойм негизи эле. Андагы анчалык ролдор бизге сунуштабаса керек. Бирок бир сценадан, бир кадрдан мен эме кылышым мүмкүн да, баш тартышым мүмкүн. Мисалы жылаңач ойноо, уят бир сахна болсо, эпизод болсо, ошолорду мен башында эле айтам, мен эметпейм деп.
андай ролду Аткарбайм. ойнобойм, аткарбайм деп эле. Эгер гонорар көбүрөөк болсочу? Канча? Эми Жок. сиздерде канча гонорар көп деп эсептелинет? Биздин силерде дегенде кандай? Актерлордо мисалы тасмага актерлордо. тартылууга. Эми билбейм, ал жагын сыр кылышат, бирок меники акыркы көк бөрү, апамды издеп эки тасмаларында Кудайга шүгүр жакшы эле. Жакшы эле. Мындай сураштырган боюнча азырынча ошо жакшы гонорарлардын бири. Менталитетке туура келбейт, өзүмө туура келбейт. Келинчегим бар, балдарым бар, балам эртең чоңоет. Балки бир ойлонушу мүмкүн, бул деген эми творчество депчи. Ар кимдин өзүнүн ою болот да. Бул менин жеке оюм да. Келиңиз анда кийинки суроого өтөлү. Негизи баягы акыркы учурда кыска нуска видеолор, бул Vine деп аталат экен. Ошол жаатта өзүңүздү интернет айдыңында баягы көрсөтө баштадыңыз. Көбүрөөк тасмага караганда тамашалуу видеолорду тарта баштадыңыз. Бул туруп эле тартылабы же атайын сценарий жазып даярданасыздарбы? Туруп тартылгандар дагы болот. Ошолор аябай жакшы болуп калат. Ойлонуп тарткандар болот, бир айлап сценарий чыкпагандар болот. Мисалы, тамада тойго барып той алып барат. Мен болсо ошол Инстаграмга барып, өзүмдүн вайнымды тартып, элге күлкү тартуулап, өзүмө рахат да каласың, акча да аласың, үй бүлөңдү да багасың. Эмне болду? Той бүтүп калмай болду. Ой, мына азыр. Кана, мына дегенин кана. 2 саат болду, мына. Той бүтүп калды, барбай эле койбойлубу? Ой, мына даяр болуп калдым уже. Постоянно кечип жүрөсүң, тоюң бүтөт азыр, 1-2 мүнөттө бүтөт уже. Болбойсуң, кана. Ой, мына бүттүм, мына. Болчу эми. Кана тойың баштабайсың, кана. Адамдар кана. Ушул Инстаграм жок учурда мисалы да, азыр айтып атпайсызбы, ошол Инстаграмдан акча таап атам депчи. Ага чейин тамада болуп жүргөнсүз. Дагы кандай булактардан акча тапчыңыз эле? Мен баягыда ойлонуп көрсөм, мен негизи эле көп иштебептирмин да. 5-класста Ош базарда иштептирмин. Анан кийин дагы папам жанында иштептирмин, атамдын. Ана мындай өзүм аябай иштеп, бир мондай болбоптур. Үйдүн эркектердин кичүүсү болгон үчүн байкелерим мага кийим-сийимди алып берип, минтип эметкен үчүн, көзүм караган үчүн көп иштебептирмин. Ошо чыгармачылыкка келгенде иштеп баштадым. Акчаны ушу тойдон эле таап баштадым, бирок той жан дүйнөгө жаккан жок. Үйрөнө албай койдук, жакшы алып бара албай койдук, байтор же жаш болуп калдымбы. Бирок планда бар, бир кичине өсүп 5-6 жылдан кийин профессионалдык деңгээлде алып барам деген ой бар. Ошо тойлордон кээде башка тамадалардан угуп калабыз. Ачууңуз чукулбу? Урушуп кеткен учурлар болгонбу? Болгон. Жакшы эле айтасың, ай байке койчу, эми койчу байке дейт, болбойсуң, анан жүрү болуп кеткен күндөр көп эле болгон айбай. Анан менин жанымда дагы мындай орустар горячий деп коет го, горячий балдар жүрөт, Алтынбек деген мастер спорт, Улук деген, ал дагы бокстун чебери, Улан, братчикаларым, инилерим көп жүрөт. Алар дагы андай эркектер да көп чыдабайт, анан жүрү деп эметип кеткен күндөр болгон, бирок эми уруп же монткен эмеспиз, баягы жаккалашып койду, ал колду тарт колду, эркекчилик болуп кеткен күндөр болгон. Анан ошондон улам дагы көп ушу тойдон көңүлүм калып калды да. Ош базарда. Эмне болуп иштедиңиз? Ошол кезде тамеки саткан мода болчу да жаш балдар. Штучный тамекини пачкамен карап, сигарети биремди айланып жүрчүбүз Ош базарда. Ошондо 5 сарынын маңдайында экинчи этаж, бир зданияда экинчи этажында бильярдный бар болчу. Ошол жакта бир постоянный бир 4-5 баланын точкасы экен, менден 1-2 жаш улуу. Ошол жака сатып барып калсам, бул биздин район депчи, типа бияка биз сатабыз деп төртөө чыгып калыптыр. Ой жаман согуштум, тамекини шашпай койдум. Төртөө мен ушундай согуштум да, жаман таяк жедим да, бирок ушундай уруштум да. Тиги тамекилерди эми жаш баласың, 5-класстын тамекилерди алып кайра чыктым, бир айланып келип, кайра келдим аякачы. Жакшылат экен да аяктачы. Кайра уруштум, тиякта байкелер менден алат. Молодец деп, ошондо биз курактуу эле балдар экен, азыр ойлосомчу. Могу молодец, эркек экен, жалгыз келип таяк жеже да болбой сатып атат депчи. Сонун өтөт экен да, баары алат, чук сатасың, кетесиң. Токмок жеп киресиң, кайра кел, үчүнчүсүндө өздөрү эле тажады. Атың ким, мен Эмил, типу деп.
келе бер деп койт. Бир аз коркту окшойт. Мен да болбой эле согушуп туралдым. Ушундай кызыктуу күндөр болгон. Ошол кезде Ош базарда биз курактуу балдар ошондо айланып, тамек сатып, лимонад сатып, ушундай бар болчу. Эми азыр барбы билбейм. Андай балдар деле андай болбой калды да азыр. Жылдан жылга эми андай нерсе болбой эле койсун, балдарыбыз кыдырып сатпай эле койсун. Бирок негизи ошол убакта жашоо турмуш башкача болчу. Оор болуп Окат калган. кылуу, баягы элдин баарында эле кыйын болчу да анда. Азыр өзүңүз кайрымдуулук кылып турасызбы? Ооба. Видео аркылуу же болбосо видео бөлүшүп. Жок, мен Азыр көбөйүп кетти го аябай жардам сурагандар, видеолор келет, фотолор келет. мен негизи өзүм жардам бергенге аракет кылам, эми ал нерсени айтпай эле койгон жакшы негизи. Анан мен ошол нерсени бөлүшүп, эметкенди, мисалы баракчама мен такыр чыгарбайм. Анын себеби бар. Элдер меникине күлөйүн деп келет да. Балким жумушунан чарчады бирөө. Балким аял менен үй бүлөдө жанагындай эле эки уруша кетти, настроениясы жоготуруп көрдү. Деген күлкүсү келди. Жаңы эле мисалы Айка экөөсүнүн видео, келинчегим экөөсү видеосун көрүп жаңы эле урушуп атат да. Карасам алардын урушуп атканын көрдү, экөө кайра жазылып калды. Эми ушундай ситуацияларды уккам да. Биз ушундай болду кечээ келинчегим менен деп Айкелерденчи. Сен жаңы эле урушуп бүтсөк, сенин видеоң чыгыптыр, аны көрүп кайра экөөбүз күлүп деп. Анан ошондой жашоо өзү эле негизи эле каяка, кайсы пабликке кирбей, муну сүзүп кетиптир, муну союп кетиптир, муну минтип кетиптир, тигин типтир, бул мынча акчаны мияка алып кетиптир, бул мынчаны мияка бериптир деген эле негативтер. Меникини ошол нерсени каалабайм да. Сториске болсо бөлүшүп коем, сурагандардыкын алып киргизип коем. Лентамда юмор эле болуп турса деп ойлойм да. İzdeyim seni arasından elderdin en bir koz gülzarından cerlerdin. İzdeyim seni arasına elderdin en bir koz gülzarına cerlerdin. Негизи эле акыркы Instagram баракчаңызды карасак, акыркы видеолордун көпчүлүгү эле жарнамалык негизде тартылган видеолор экен да. Негизи чынында эле сунуштар көп түшөбү? Сунуштар аябай көп түшөт. Көп эмес, аябай көп. Аябай көп түшөт. Отказ беребиз көбүнчөсүнө. Кандай учурда баш тартасыздар? Эң биринчиден адал болуш керек. Экинчиден мисалы акча жагы туура келиш керек. Үчүнчүдөн эми аябай баягы майда нерсени да кыла албайбыз. Анан төртүнчүдөн ой да туура болуш керек да. Ал эмне максатта кылып атат? Балким ал ойлойт, мен реклама кылганда эле менин товарым өтүп кетет депчи. Мен эмнени гарантия берем? Мен эч качан эч кимге гарантия бербейм. Мен ачык эле айтам. Мен акчамды эмнеге алам? Мен командам менен автор балдар иштейт, 4 бала. Мен алардын акысын төлөйм. Тарткан баланы, монтаж жасаган баланыкын төлөйм. Өзүмдүн акымды алам. Чоң команда менен иштейбиз. Анан биз аларга эмнени гарантия беребиз? Биз болгону аларга эл арасында таанымал болуп, угулуп ушундай компания бар экен, ушундай бренд бар экен деп. Ошону гана гарантия бере алабыз да. Анан эгер ал ой туура келбесе, анда эметпейбиз. Көп учурда мындай болот, ойлошот, келип бердиң, Эмил Вайнды киргизди, эртеси эле тоот клиенттер очередте турат депчи. Эми андай болбойт да. Аны каяка берсең да андай болбойт. Ал өзүңдүн биринчиден товарыңан зависть этет. Өзүңдүн андан ары иш алып барганыңан да эметет да. Нааразы болгондор да барбы арасында? Жок. Буга чейин мага нааразы болуп, бекер кылыптырмын же деген болгон эмес. Мага тескерисинче видеолорду байкасам, мендики бир эле видео менен токтобойт да. Жок дегенде 4-5 видео тарттырат.
Демек, вайн тартуу менен үй бүлөңүздү дагы багасыз. Мен 3 жылдан бери только ушу менен жашайм. Ушу менен эле. Ушу менен машинамды да оңдотуп турам, балама да кийим алып берем, нан алып жейм дегендей. Башка жумушум жок. Жакында миллион катталуучу бар биздин жылдыздардын катарына кирипсиз. Сиз дагы Инстаграмдагы кандай экен, кандай сезим болуп атат? Миллион катталуучусу бар Инстаграмда деген. Чынында аябай эле жакшы экен. Мен унутуп калыптырмын. Бир аздан кийин болом да үйдө алаксып сүйлөшүп кетип эле анан унутуп калып сүйлөшүп отуруп антип мынтип аны эстеп кетип кирип карасам 1 миң деп турат. Бул аябай жагымдуу экен да, мындай көрүнүшү Толкунданып. башкача, мындай эми 1 миллион адам сени сыйлап, сени видеоңду көрүп, сенин жашооң кызыктуу болуп атса, демек бул аябай эле чоң бакыт деп ойлойм да. Гифке катышкан эмессиз эч кандай. Мен гифке катышкан эмесмин, өзүм гиф уюштуруп көргөм. Уюштуруп Бирок бирөөнүн гифине катышып спонсор болгон эмесмин. Подписчикчи болуткан эмес. Кандай жок. Мындай подкаблучник деген сыяктуу тамашаны жөн эле коелучу, Эмнеге жөн? Элдин баары менин жашоодо деле ошондой экен деп ойлоп калып атат. Койчу сол эле болуп атат го. Сонун эле болуп аткан жок. Токтотолу болду, жашоодогудай эле тарс-тарс. Койчу зато элдерге жагып атпайбы, элдерге сонун маанай тартылып атасың. Маанай тартуулап алса койсун дейм, түшүндүңбү? Мындай жашоодогудай тарс-тарс айткандай кылып эле тартсак ушундай тартабыз, тартпасак тартпайбыз. Мейли. Түшүндүңбү? Макул. Келиңиз анда кийинки суроого өтөлү. Акыркы учурда келинчегиңиздин дагы вайнер болуп сиз менен ойногон ролдорун көрө баштадык. Башта келинчегиңизди багы көп чыгарбачу элеңиз өзүңүздүн Инстаграмыңызга. Буга эмне түрткү болду? Негизи мен Инстаграмга азыр деле көп чыгарбайм. Кайра эле жанагындай эле айткандай эле жумуш бул. Жумуш. Бул биринчиден жумуш, экинчиден мен келинчегим мисалы ушундай бир передачаларга же болбосо интервьюга чакырса менин аялым барбайт. Мен деле аны каалабайм, өзү да каалабайт. Бул эми экөөбүздүн чогуу эле бизнес болуп атат да. Мисалы мындай болот, көп учурда баягы заказ берип аткан кардар адам келип айтат, бизге келинчегиңиз менен вайндар жагат деп. Ошол темада кылып бериңиз дейт. Кээси келет мага Союзбектин образы деп келет. Ушундай боло берет. Анан ошол учурда келинчегибиз менен тартып кое беребиз. Сунушка карап тартылып берет экенсиз да? Көп учурда келинчегим тартылгысы келбейт. Жок, тартылбайман, тиги бу деп анан кой деп. Жакшы. Акчасын берип, гонорарын берип. Кээде ошол вайндардын арасында жубайынан корккон эркектин дагы ролун аткарып каласыз. Ошол жубайыңыздын, келинчегиңиздин кайсы мүнөзүнөн тартынып турасыз? Андай жок. Балким тарынып алыштан коркосуз же дагы бир кандай Мен чынын айтайын, мен келинчегим экөөбүз бирибизден эчтекеден уялбайбыз, тартынбайбыз, коркпойбуз. Мындай биздики башкача. Ачык да мындай. Эчтеке жашырмай жок. Бир нерсемди, бир кылыгымды катып же анын көзүнчө кылбай жок, андай жок. Ачык. Бул баары ачык эле. Тамашалашабыз, тамашаларыбызды достор көргөндө таң калат да кез. Айка тамашалаганда таң калат, мен тамашаласам таң калат. Бизде баары мындай. Жок мындай бирибизге жасалма анан. Мындай жок, ачык эле. Анан тартынып, коркуп. Жашоодо коркпойсуңбу деп сурай албайсың, коркпойм. Коркпайсыз. Коркпойм. Сый. Эми мына билинбеген менен эле сиз 2 балалуу болуп калыпсыз. Эми мен ойлоп атам, кече эле үйлөндү эле депчи. Анан улуусу канчага чыгып калды ал балдарыңыздын? Балам 3 жашта, улуусу. 3 жашка чыгып калды. Кичүүсү 5 ай. Кимиси сизге жакыныраак болуп турат? Эми 5 ай азыр кичине керек да. Эч нерсени түшүнбөйт. Мага улуусу мындай да, мага аябай болушуп турат. Мисалы, келинчегим тамашалап келип, папаң урайм деп уруп койсо, илабип, нерв болуп, бирок мага келбейт. Мен оюнчук алып келгенде бир 5 мүнөт оюнчугу менен ойноп, мени өпкүлөп жакшы көрөт. Андан кийин болду да өзүнүкү менен кетти. Мен аябай эркелете берем да, ошондон тажайт окшойт. Өпкүлөп, жыттап эле, аябай бала сакмын да мен. Папаша да ошондой киши. Анан Айка болсо эми энеси болуп күнү түнү да, экөө менен да. Эми үйдө бар, апашкабыз бар, карындашым бар.
карашат, антип мынтет, бирок эми түндө тиги апа мама туалетке барам дейт, тигинисин памперсин алмаштырыш керек, ушинтип негизи энесине эле жакын баары бир. Балам. 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 кээде баладай болуп монтип эркелегиңиз келеби? Эми канчалык кандай эркек болбоо, кандай киши болбоо, эми баары мындай эми сен бандитсиңби, сен артистсиңби, сен кандайсың, сен абышкасыңбы, баласыңбы, эне үчүн баласың да баары бир. Кандай болбой эне үчүн баласың. Анан мен энем мэримди жакшы эле көрдүм. Болгону карындашым 2 жашта болуп калды ошол кезде, кичүүсү. Азыр 11-классты бүтүп атат. Ошол биздин колдо калып калды. Кийинки апабыз мэримин көргөздү жакшы эле, анан эми апасындай да. Мен балдарыма чоң апасындай, бизге деле ападай болуп калды. 11 жылдан бери чогубуз. Жакшы киши аябай. Анан эркелегим келет, бирок мен көп ойлобогонго аракет кылам да, себеби баарыбыз кетебиз да. Ар бир өзүнүн убакыт сатып, болгону мен ойлоп коем, ошо бир аз жашоо кыйыныраак кезде кетип калды да. Көрбөйчү көп нерсени. Анан азыр болгондо башкача болмок да. Мисалы азыркы мүмкүнчүлүк менен Небересин көрүп. Биринчиден небересин көрмөк, экинчиден азыркы баласынын, мисалы эми кичинекей, эми айтпайм укмуш нерселерге жеттим деп, бирок азыркы ийгилигимди көрсө, мисалы каяка барса Эмилдин апасы деп, мисалчы, кааласа тияка салдырмакмын, кааласа муну кийгизмекмин, эми акчам көп дебейм, бирок энең үчүн табасың да. Бул нерсени алып бер десе, аны алып берип деп өкүнүп калам ошол нерсеге, ичим ачышып кээде бир туугандар менен. Деген баарыбыз эле кетет экенбиз эчтеке. Негизи баласынан биринчи өткөн ата-эне бул бактылуу экен да негизи. Баласынан кийин өтүп калган жаман экен да. Эң жаман ошол экен. Укканымча. Бир учурда Чала Спортиктин образында жүрүп калдыңыз. Ошол образ менен той алып барган учурлар болдубу? Же сурангандар ошол образда той алып барып берчи деп? Жок, концерт сурангандар болгон. Бирок мен бардык эле жакта тойдон деле кошуп кеткен. Мен ошо Чала Спортик жаңы от алып аябай пикке жеткен кезде тойду чыштагам да. Рекламага өтүп туруп. Болгон 1-2 тойдо. Мен фишканы негизи эле мен могу чыгармачылыктагы, тамошодо досторума деле, ошол Самат кубаларга деле, инилериме деле көп айтам. Фишканы тажаткыча колдоно бербеш керек да. Аны өзүнүн убакыты болот. Мисалы Чала Спортик өзүнүкүн мындай айтканда актап бүттү да. Аны кереги жок кайра эстеп. Шурик болуп калгым келбейт да. Шурик деп эле билесиң да. Ооба. Башка кайсы киносун билесиң? Ооба. А так башка киносу Бир образга байланып калгыңыз келбейт. Ал башка киносу толтура да Шуриктинчи. Бирок биз аны Шурик деп эле билебиз. Анткени ал ошол образдан да калып калган, эл да ошол бойдон жаттап калган. Мен мисалы Чала Спортиктен башка образды элестете алчу эмес кезичи. Кандай депчи. Союзбекке деле көмүп калышпады. Ооба. Эртең башканы деле ойлой беребиз. Ушундай болуш керек деп ойлойм да, актер. Келиңиз анда башта ошол маек башталардан мурун менин Instagram баракчама сиз экөөбүз видео киргизди элек, суроо жөнөткүлө деп. Эми кимден кандай суроо келгенин карайлы дагы, арасынан сизге азыр өйдө ылдый кылып туруп узатып көрөйүн, Тандайын, Кандай суроо келди экен? Окуйсуң, Мен сизге окуп берейин. Биринчи суроо Zada.6076 деген. Жашоодогу ордуңуз дептир. Эмнени таптыңыз же жоготтуңуз дептир. Жашоодогу ордуңуз. Эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз? Жашоодо негизи кыялданган, ойлогон нерсени баарын эле таптым. Азырда болсо изденип атам деп айтат элем. Жашпыз. Жоготконум ушул нерсени эртерээк деле кылсам болмок, ушу убакыт жоготуп алдым да. Бир аз тентегирээк болуп, көчөдө көп басып калдык, балким көп ойноп калдык, күлүп калдык, жаштык кылыпчы. Балким ушул туура болду, билбейм. Негизи эле убакыт
жоготту окшойт. Убакыт. Көпчүлүк эле адам ошо убакыт жоготот да. Эми акча анан тигил бул деген ал Табылат келет кетет. кетет. Кийинки суроо Динара деген колдонуучубуз жазып атат. Эми эл кепкаңды кие келсең жакшы болмок, бир күлүп койсоң, анан чоң атанын ролун ойноп берсең жакшы болмок дептир. Чоң ата деген Союзбек окшойт. Союзбекти айтып атат. Ошонун күлкүсүн айтып атат го дейм, Союзбек байке. Ким деди аты? Динара. Ой, Динара. Ой, сен тиги Инстаграм чукубай, тиги ошонаныкына барып туз алып келчи. Тиги майрашың кабыр жүйүм деп атат. Жакшы болду окшойт, Кийинки суроону ата-энеңиздин мээнетин актай алдым деп ойлойсузбу? Ак сүтүн кантип актаса болот дептир. Эми бул бардык эле жакта көп айтылган, анан тажаткан суроо болуп окшойт. Эми эч ким актай албайт аны. Баары эле мен актадым деп айтпайт да. Актай алган жокпуз, актай албайсың деп ойлойм. Кайсы суроо жакты ичинен сизге? Эмне таптың, эмне жоготтуң деген жакшы болду окшойт. Эмне таптың, эмне жоготтуң. Анда биз жазып коелу Садага. Келип өзүнүн 2 суроо узаткан экен. Атың беле? Зада. Зада сизди куттуктайбыз. Рахмат, жакшы ушундай ойлондурган суроолор жакшы да негизи. Кийинки суроом, негизи эле азыр вайнер болуп кеткендер көбөйдү да. Окшошкону деле, окшошпогону деле тартып атат. Эми деле, бийчиси деле. Эми алардын өз эрки. Сизге кайрылгандары бар арасынан? Көп. Сен менен вайн тартайын дегендер көп. Мен түшүндүрүп айтам, мен өзүм командам бар. Анан эми бул доорго деп ойлойм да. Азыр ушун Инстаграмдын доору болуп, вайнерлердин доору болуп атат, ушулар кызыктуу болуп атат, актуальный болуп атат да. Бир убакта бардыгыбыз ырчы болгубуз келген да. Монтип сүрөткө жаккыбыз, монтип түшкүбүз келип элечи. Монтип далды карап да, монтип камераны карап түшүп элечи. Кызыктуу болчу да, чын эле монтип. Султан Садыралиев, Мирбек Атабеков, ошолор Акбар Сүйүнбаев, байкелер сүрөткө чыгып атса. Мен да монтип түшсөм деп элечи. Же жарашпайт сагачы алчы. Анан ушундай болуп. Тим эле сен да түшсөң ошондой сүрөт болуп калчудай, сен ырдасаң ошондой ыр болуп калчудай болуп. Мен бирок азыркыга чейин ырчы болгум келет, өзүм үчүн бирок. Өзүм үчүн ырдагым келет. Вот жакында апама ыр арнап жаздык, Азат Райымбердиев огон жазып буюрса. Буюрса клип менен бир жакшы ойлондурган, энелерге арналган ыр кылабыз. Вайнер болом дегендерге эмне дейм? Баарыңыздар ийгилик каалайм. Эң биринчиден бардык жумушта каалоо керек. Изденип көргүлө, аракет кылгыла, бирок окшобосо аракет кылыш керек. Дагы аракет кылыш керек. Анан такыр эле окшобосо башка жумуш иштеш керек эми, жан багып. Жата бербей. Вайнер деле оңой эмес негизи. Постоянно жаңы идея болуш керек. Негизи ырдайм деп көп эле сиз дагы аракет кылып жүргөнсүз, анан кайта вайнер болуп кеттиңиз. Негизи эл алдында ырдайм деп ойлоп жүрүп, бирок мен ырдаганда сүрдөйм да. Мен камера алдында ойносом жакшы ойнойм, ачылам да, өзүм ачылып. Мен студияга барганда баягы живой ырдаган үнүм жок. Мисалы, бу жерде отуруп мен өзүм жалгыз болуп ырдасам ырдай берем. Бирөө карап турса же запись болуп атса, мен болду. Баягы жабылып калат да, сүрдөйм. Ага да көнүш керек дейт негизи. Кээде ошол таанымал адамдар менен жаштары сүрөткө түшкүсү келет. Тажатпайбы сизди? Жок, эми тажабайм, бирок кээде ар кандай ситуация болот да. Балким мен шашып атам. Балким менде бир проблема болуп атат. Может, ошого баратам, может, мен аптекага баратам, может, мен чачым жалпайып калган, туура эмес бир эмедесиң. Анан ошол кезде түшүш кыйын да. Көп канча киши көрөт эми. Ал биринчиден өзүңдү эмес, жаныңдагы адамды сыйлабандыкка жатып калат да. Жанагындай кебет эмес. Анан бирок жок дебейм баары бирчи. Мейли чөл дейм. Мындай өйдө тарчы болбосо аз деп шапка кийем, кепка кийем, ушинтем, мисалы, ушундай ситуациялар болот. Бирок тажап монтип эметпейм, сүйүнөм. Азыр эми мурун жаш балдар түшсө, азыр эжекелер, байкелер, апалар, аталар да көрсө, "И балам келчи" деп. Эми баарында телефон бар го азыр. Сүрөткө чыгып алалы деп сүйүнүп калам. Сыйлашат экен деп.
Мынакей билинбеген менен жарым сааттан ашуун убакыт өтүп кетиптир. Биздин эфирге келип, Тори шоу программасында кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мына жакында жаңы тасманын бет ачарын өткөрүү алдында турат экенсиздер. Ийгилик каалайбыз. Сизге эркин микрофон. Бардык Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрүнө каналдан алыстабагыла. Буюрса дагы көптөгөн проекттерде чогуу иштейбиз. Буюрса. Алдыда жакшы пландар бар. Телеканал менен буюрса бардыгы ишке ашат деп ойлойбуз. Анан биз менен болгула. Силерге ийгилик. Рахмат. Урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жеттик. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Максат Орозумбетов болдум. Сизге кыргыз коласынан куюп берейин анда. Колага жакын, ооба. Келиңиз анда. Кел. Ден соолук болсун эми. Ушинтип.